Ош шаарындагы орто мектептерге 2013-2014 окуу жылы үчүн 1-класска 5820 окуучу кабыл алынган. Бул тууралуу Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Гулайым Машрапова билдирди. Шаардык мектептерге орус тилинде сабак берилүүчү класстарга талап көбөйүүдө. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Гулайым Машрапованын айтуусунда, орус класстарга болгон талаптардын көбөйүүсү миграция маселесине байланыштуу. Азаттыктын билдирүүсү боюнча быйылкы жаңы окуу жылында орус тилдүү мектептерге 1-класска 2091 бала кабыл алынган. Алардын 1381 кыргыз, 42-си орус, 580-и өзбек болсо, калганы татар жана башка улуттардын өкүлдөрү, дейт Гулайым Машрапова. Маалымат үчүн айта кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2220дан ашуун мектептер бар. Ош шаарынын өзүндө 56 билим берүү мектептери бар. Бул катарынан тизилген аскерлер Элбирс Атайын багыттагы отрядынын кызматкерлери. Учурда алар тоодогу тоскоолдуктардан өтүүгө камынышууда. Алар үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш регионалдык командачылыгы тарабынан Асказоодогу катаал жайлардан өтүүгө атайын үйрөтүлүүчү жай орнотулган. Баштоого уруксат берилери менен аскерлер татаал шарттагы тапшырмадан өтүү керек. Алар үчүн берилген убакыт 3 мүнөт. Эгер ал убакыт ичинде аскер тапшырманы так аткарса, ал үчүн эң жакшы деген баа коюлат. Машыгуунун соңку бөлүгүндө аскерлер тоскоолдуктан өтүп бүткөндүгүн билдирүү үчүн атайын белги берүүсү абзел. Тоскоолдугу көп болгон бул аянтчанын узундугу 100 метр. Бул жай Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жана ЭКК тарабынан орнотулган. Аскерлер машыгуу оңойго турбастыгын айтышат. Анткени Асказоодо илинген жиптен өтүү аларды кооптондурбай койбойт. Бул жиптен өтүш үстүнүнчү асындып ошол кооптуу болду. Анан бул жактан тростон өтүш дагы кыйыныраак болду. Калганын өтүлүп жүргөнбүз, үйрөнүп калганбыз, ошого оңойлоттук. Тез-тезлеп турабыз бул бригада боюнча. Анан мунун кыйыны ошо тоодо жүргөндө алка менен өтүп суулардан ошолор кыйын болот. Анан чуркаш дагы кыйын болот. Ошо менен даярданып өткөнбүз бүгүн. Аскерлердин баарында тоо тилкелериндеги керектелүүчү шаймандар болуусу шарт. Машыгуунун негизги максаты атайын отряддагы аскерлердин тоо шартындагы тоскоолдуктардан кынтыксыз өткөрүүгө көнүктүрүү. Ар бир убакта, ар бир заманда, ар бир убакта жоокерлердин даярдыгында жогорку деңгээлге улам умтулуш керек. Ошо жогорку деңгээлге дагы бир тепкичтөөдө көтөрүш үчүн биз ушундай полосаны курдук. Мына бүгүнкү күндүн талаптарына кое турган жана тоолук машыгуулардын ушу биринчи кадамдарын бере турган полоса болду. Булар жөн эле жана спецназтын жоокеринин атайын машыктыруучу жай эмес, баардык Ош каласында гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдүн окуу талаасы десек жаңылышпайбыз. Өткөрүлгөн машыгууга Элбирс отрядынын тоолук бөлүгүнүн аскерлери катышты. Аталган башкармалык тарабынан мындай машыгуу иштери байма-бай уюштурулуп келет. Алардын айтымында мындан арыда тоо тоскоолдуктарынан өтүүгө карата машыгууларды көбөйтүшөт. Зинат Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Асранкул Жээнкулов биринчи топтогу майып. Күндө эрте менен дал ушундай абалда жумушка келет. Буту менен баса албаса да атасынын жана колясканын жардамы менен көптөгөн ийгиликтерди багынтып, майыпмын деп мүңгүрөп отуруп калбастан эл катары билимге ээ болуп, жогорку окуу жайда мыкты деңгээлде бүтүргөн. Учурда ал 3 кесиптин ээси. Андан сырткары өз ыктыяры менен бейөкмөт уюмга мүчө болуп кирген. Анткени өзү майыптыкты башынан кечирип жаткандыктан, өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен баарлашып, алардын жан дүйнөсүн түшүнүүгө, көйгөйүн чечишүүгө салымын кошуп жатканын айтат. Мисалы үчүн азыр Алтасан аман туруп, же болбосо дагы бир башка кесиптер менен дипломду окушуп алып эле, мисалы үчүн көчөдө сыра ичип, же болбосо тамеки чегип жүргөн жаштарды көп эле көрүп атабыз да. Аңсар деле мен деле ошентип, мисалы үчүн баса албайм деп эле үйдө отуруп, же болбосо акча таап келип, мисалы үчүн менин өзүмдүн акчам өзүмө жетет деп эле жатсам болот эле. Бирок мен андай баягы пессимисттик көз карашка аябай эле каршымын. Ошон үчүн оптимист болуп эле өзүмдүн жумушумду аркалап, ошол өзүм 3 кесиптин ээси болом, юрист.
тарыхчы жана журналист. Ошол журналисттик кесипти аркалап азыр бул жерде кошумча иш катары бул жумушту аркаладым. Бул жерден эч кандай айлыксыз, маянасыз элге камкордук катарында гана бул жерде жардам берип, бул аке эжелерге жардам берип, ушул уюмдун түптөлүүсүн, анан кийин уюмдун баягы жекече ишин алып барууга ошол өз салымды коштум деп ойлойм да. Биздин каарман бейөкмөт уюмунан сырткары массалык маалымат каражаттарында журналист болуп иштеп, автордук программа үстүндө иш алып барууда. Мүмкүнчүлүгү чектелсе да, жараткан анын таланттан чектебептир. Таланттуу ташта да жарып чыгат дегендей, көөдөнүндө жаткан өнөрүн сыртка чыгарып, кино жаатында да өзүн көрсөтө алган. Баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп айтат эмеспи? Мен бардык тараптан өзүмү сынап көрүп келип атам да. Мисалы үчүн кино тармагында өзүм сынадым, журналистика тармагында, мугалимдик кесип тарабында, мындай эмполордо. Андан кийин ушул 1-2 жыл болду. Мен шоу бизнеске да аралаша баштадым да. Шоу бизнестин мага эмнеси жакты. Баягы өзүм кичинекейимде кыял кеч баягы арзууларым менен баягы чоңдордун арасында же болбосо ырчылардын эмесинде болушту самайт элем да. Андан кийин ошол нерсем бир кыялдар орундалат дегенге ишендимби же болбосо ошол нерсени Кудай мага ошону айткан эле өзүмө салып койдубу билбейм, бирок мен азыркы күндө ошол кыргыз жылдыздары менен чогуу иштешип, Султан Ибраев атындагы драма театрда өзүмдүн администраторлук кесибимди, анан Ак Бурада кинотеатрда ал жерде дагы административ кесибимди аткарып жүрөм да. Майыптар эмнеге муктаж? Группага чыга элек майыптардын көйгөйү, төлөк пул ала албай жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо боюнча демилге көтөрүп келген биздин каарман тууралуу чогуу иштеген кесиптештери да жакшы ойлору менен бөлүштү. Бул бала өзүнүн майыптыгына же бир нерсеге жөндөнүшүнө карабастан бул баланын жүрөгү ушунчалык таза, ушунчалык боорукер, ушунчалык ак көңүл, ушунчалык патриот жана эмгекчил, элим дегенде, жерим дегенде ушу өзүнүн аракети менен ушуга чейин доказать этип келатат. Денсаулыгы чың адамдарга караганда бул Аслан жакшыраак билет, жакшыраак түшүнөт. Ошончолук иш аракеттерди кыла алат. Ошондуктан биздин фондда дагы бунун иш аракеттери абдан активдүү. Келген майыптарды, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды абдан жүрөгү менен, өзүнүн көңүлү менен, ушунчалык боорукерлик, ак көңүлдүгү менен ошолорду жакындан түшүрүп, ошолор менен иш алып барып жатат азыр. Ар дайым кесиптештери менен ынтымакта иш алып барганын Атүгүл Сыйырматыда Бекем экенин бирге иштеген жамаат айтышат. 6 саны аман туруп, кол кушуруп отурган замандаштарга майып болсо да үлгү көрсөткүсү келген Асырамкул Жээнкулов мындан ары да көптөгөн ийгиликтерге жетишерин айтат. Уулкан Зунду кызы, Надыр Боронбаев, ынтымак. Эрбол спорт клубун түптөгөндөрдүн бири Тургунбек Жумаев залдын оңдолгонго чейинки абалын али эстен чыгара элек. Бузулган эшик, терезелер, чатырдан өткөн тамчылар, көчкөн дубалдар, кыскасы кароосуз калган кайыктай. Кыргызстандагы эң чоң спорт залдарынын бири мындай абалга кептелишине айылдык чиновниктердин кайдыгерлиги алып келген. Бирок азыр баары артта калды. Спортко күйгөн жаштар айылдан эле чыкты, дейт Тургунбек Жумаев. Жаштар топтолуп алуу эле кирип бизге спорт зал керек деп көчөлөрдө жүрүштөрдү кылдык, башка кылдык, топтолдук. Кээ бир азыр өкмөт болуп калды, ошол маалда депутаттар эле ошо өзүбүздүн жаштар деле жардам беришти. Өкмөт бул жерде мурдагы өкмөттөр сатып залогко коюп таштаган. Спорт залды толугу менен оңдогонго жергиликтүү бийлик каражат бөлүп бере алган эмес. Мына ошондо айылдын демилгелүү жаштары чогулуп долбоор жазышат. Аны бейөкмөт уюмдардын бири колдоп берген. Мындан сырткары марафон өткөзүп, кошумча каражат топтошкон. Андан кийин клубду толук оңдоп түзөөдөн өткөрүшүп, керектүү бардык спорттук шаймандарды алышкан. Азыр жаштардын машыгуусуна шарттар түзүлүп, алдыда республикалык жана эл аралык ареналарда чоң ийгиликтерге жетишүү калды. Мындай залдар, кыргыздар ушундай патриот жигиттерден көп чыкса, ушундай спорт залдар көп курулса, биздин региондон дагы ушу олимпиадалык оюндарга катышкан мыкты спортсмендер чыгат деп терең ишенем. Тургунбек Жумаев Ош шаарынан олимпиада оюндарына спортчуларыбыз катыша электигин айтып кейт. Бирок бул кемчилдик жакын арада жоюлат, дейт. Ал үчүн жаштарга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, тажрыйбалуу машыктыруучулар тартылган. Болгону күтүү калды. Кыргызстан өзү эгемендүү болгондон бери биздин региондон олимпиадага эч ким катыша элек. Мына билип атасыз, Кыргызстандан олимпиадага илешкендер бул 1-2 жылдан бери эле башталды да. Олор дагы ошо
башка бир спорттун 1-2 түрүнөн эле биз келечекте бардык спорттун түрүнөн олимпиадалык оюндарга катышкан кыргыздын чыгаан жигиттерин тарбияласак деп ушул нерселерди куруп аракет кылып атабыз. Учурда клубда 500дөн ашык спортчулар машыгат. Залдын ичи самбо, бокс, күрөш, кичи футбол, стол теннис, волейбол, баскетбол жана башка спорт түрлөрү менен машыкканга ылайыкташкан. Булардын баары болгонго чейин кыргыз чек айылынын жаштары шаарга барышчу. Кыргыз чекте көптөгөн жаштар машыгууну самап шаарларга түшүп ол жака барат эле. Ушул жака ачкандыктан шаардак балдар бул жака тартылып, ушул жерге келип өзүбүздүн айылыбызда, өзүбүздүн жерибизде өзүбүз машыгып жатабыз. Спорт зал оңдолгону менен анын чечилбей жаткан эң негизги көйгөйү бар. Спортчулар жуунучу жай талкаланып, жеке колго сатылып кеткен. Мурдагы коридору бул. Мына ушул жерден эшиктен чыгып, мына жакта бассейн, душ бар эле. Тургунбек Жумаевдин айтымында эми бул жерде кайрып алганга болбой жатат. Спорт клуб оңдоло баштаганда ээн жаткан жерге 2 кабаттуу үй чилделүү кыш ичи тургузулган. Көрсө курулуш ээсине жаштар жерди алганга аракет көрүүдө деген сөз жеткен. Өкмөтүбүз сүйлөшүү жүргүзүп атам, аларга башка жерден жер берип, ушул жерди алып берем деп 1 жылдан бери обещать этип келет. Бирок же чечилбеди. Мынтип стройка курулуп атат. Эми биз азыр жаштар бузайлыкпы, башка кылайлыкпы дейт. Жок, туруп тынчтык жол менен чечебиз деп атабыз. Эми буйруса билбейм, эми өзүбүз ушу жаштардан олимпийский чемпион болуп калып, бир жакшы стипендияларга жетип калса, кайтып сатып алып болсо деле кылабызбы деп. Эгер бул жер спорт клубка кайтарылса, демилгелүү жаштар кичи футбол үчүн талаа курабыз дешет. Ал үчүн каражаттары да бар. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 73 тыйынды түздү. Евро 64 сом 21 тыйын. Россия рублі 1 сом 46 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонесі 10 сом 18 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 5 сентябрда Кыргызстандын аймагында кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан-чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус. Ош областында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Нарын областында түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29. Талас областында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус. Чүй областында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус болот. Бишкекте 5 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 28-30 градус болот. Ошто 5 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 31-33 градус болот.